кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио угуучулар. Негизги маселе биринчи радионун түз эфирин улантат. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Жалпыбызга белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаров соңку кайрылууларынын биринде мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын айтып, мамлекеттик ишканаларда келечекте жеке менчикке өткөрүү маселелерин тапшырган. Бул боюнча мамлекеттик мүлк фонду дагы өз аракеттерин көрүп жатат. Учурда мамлекеттик мүлктөрдү инвентаризациялоо иштери жүрүп жаткандыгы маалым. Бул багытта кандай иш аракеттер болуп жатат? Биз ушул багытта кеңири маалымат алганга аракет кылабыз. Биздин студиянын мейманы мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Бакиров Мирлан Исакбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз, Мирлан Исакбекович. Анда угармандарга да айтып кетели, биз түз эфирдебиз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Азыр биздин негизги маселе иштеп жатат. Мирлан мырза, мына менчиктештирүү дегенде албетте бул баягы мамлекетке баягы киреш алып келбеген, мамлекеттик ишканаларды жеке колго өткөрүүдө кандайдыр бир ошол керек болсо ошол мамлекеттин кепилдиги менен насыя алган ишканалар туурасында сөз болуп атса керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн көп жылдар бою баягы мамлекеттик ишкана болуп эсептелет, бирок бюджетке бир дагы мындай бир пайда алып келбеген деп. Анан алгачкы суроо ушундай да, деги эле менчиктештирүү деген эмне? Мамлекет өзүнүн жеке менчигин мындай бир эффективдүү башкарууга жол берген кандай инструменттер бар? Чоң рахмат, саламатсыздар урматтуу радио угармандар. Туура айтасыз. Биринчиден биз бир аз тарыхына токтоло кетсек, менчиктештирүүнүн эгемендүүлүктү алган жылдарда менчиктештирүү деп приватизация, прихватизация деп дагы мындай модага айланып кетти. Айланып келип сөздөр бүгүнкү күнгө чейин бар. Менчиктештирүү дегенде этият мамиле кылганыбыздын бир себеби да кооптонуп жаткан коомчулуктун же саясатчылардын дагы мындай бир жүйөсү ошондой болуп жатат. Туура, ошол мезгилдерде тилекке каршы мыйзамдык, укуктук, нормативдик ченемдик актылар биринчиден жетишсиз болгон, менчиктештирүүгө тийиштүү болгон. Экинчиден ачык айкындуулук. Ошондуктан завод, фабрикалар, ири киреш алып келип жаткан, жумушчу орун менен камсыз кылып жаткан ишканалар текейден арзан, бир арзыбаган баага сатылып, жыйынтыгында жок болуп, башка бир багыттарга иштетилип кеткендигинен улам тилекке каршы мына ушундай этияттык мамиле бар. Бүгүнкү күнү менчиктештирүү, реструктуризация, ишенимдүү башкаруу, аутсорсинг жана ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк башкаруу сыяктуу мыйзамдын чегинде жаңы мыйзамдар менен белгиленген талаптар белгиленген. Ошондуктан азыр деги эле менчиктештирүү боюнча айта турган болсок, жыл сайын мамлекеттик бюджеттен атайын менчиктештирүүдөн түшкөн каражатка ылайык план бекитилет. Бул деген сөз жогорку кеңештин аркылуу, жогорку кеңештин токтомуна ылайык, жогорку кеңештин депутаттардын жактыруусу менен тигил же бул мамлекеттин мүлктүн активи же акция жыл сайын менчиктештирүүгө чыгып турат. Мамлекет башчысынын 5-майдагы кайрылуусунан кийин жалпы багыт берилди бүгүнкү министрлер кабинетине. Демек, ал маселени дагы мындай активдештирип, инвентаризация маселесин тездетип, кандай ушул натыйжалуу башкаруу, кандай мамлекеттик менчик болбосун, ал жумушчу орун, ал экономикага, ал стабилдүү өнүгүүгө мындай шарт жаратып беришибиз зарыл деген багытта бүгүн ишти алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө мыйзамдык талабыбыз бардыгы камсыз болгон. Бул акционерлер жөнүндө мыйзам, менчиктештирүү жөнүндө мыйзам, ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзам, ошол эле жеке өнөктөштүк башкаруу жөнүндө мыйзам. Мына бүгүнкү күндөрү жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды, президенттин кол коюусунда турат, кайра баалоо жөнүндө мыйзам. Эң маанилүү бул, себеби кайсыл мүлк же мамлекеттин активи же акция эгерде программа аркылуу сатыкка чыга турган болсо, ал сөзсүз түрдө бүгүнкү реалдуу базар баасына ылайык бааланыш керек. Ал баалоону көз карандысыз баалоочу тараптар өткөрөт. Мамлекеттик мүлк фонду мына ошол ишти ишке ашырат.
Жалпы айтканда тартип мына ушундай. Мына ушул президенттин тапшырмасынан кийин сиздер ушул мамлекеттик мүлк фонду көп иш аракеттерди көрүп жатасыздар да, жанагы бүт бардыгын баягы кайсыл канча мамлекеттик мекеме бар, эмнеси иштеп атат, кайсынысы иштебей жатат, ошол менчиктештирүүгө берилип кеткендери өздөрүнүн профили менен иш алып барып жатабы, ушул маселелердин бардыгы сиздерге жүктөлгөндө азыр мурдагы учурга салыштырмалуу бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик мүлк фонду жөнүндө көбүрөөк сөз болуп, анан көбүрөөк иш алып барып жаткандай болуп атасыздар. Эмне кылып жатасыздар азыр ушул учурда? Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күнү мамлекетибизде биз мындай жалпы коомчулук үчүн айтып коеюн. Бир канча бөлүккө карашыбыз керек мамлекеттик мүлктү. Биринчиден бул ачык акционерлик коомдордун мүлкү. Анын тагдырын акционерлик коомдун жалпы жыйынында башкаруучулар, ошол мүчөлөр чечет. Андан кийин мамлекеттик мекемелер. Бул бүгүнкү күнү 104 мамлекеттик мекеме бар. Убагында 200дөн ашык болгон, 1000деген болгон учурлар да болгон. Жыл сайын ошол оптимизациялоо жолу менен жыйынтыктап отуруп 104. Ошонун ичинде 38 мамлекеттик мекеме гана өзүн өзү камсыздап, киреш алып келип, мамлекетке мындай пайдадан чегерип турат. Ал эми калган мамлекеттик мекемелер кээ бирлери кагаз жүзүндө бар, банкротко учурап жаткандары бар. Ошондуктан ар бир мекеме боюнча биз иш алып барып жатабыз. Себеби ар бир мекеменин артында бул эмгек жамааты, ошол активи, келечектеги перспективдүү пландары турат. Бүгүн тилекке каршы каражаттын тартыштан улам, өткөнкү жылдагы ковид пандемиядан таасиринен улам пайда алып келбей турганы менен каражат салып, эгерде кандайдыр бир инвестор көңүл буруп салым кошо турган болсо, сөзсүз ал эртең пайда алып келе турган ишканага айлантуучу мекемелерибиз бар. Аны атап айтсак да болот. Ошол мисалы Кара Балта спирт заводу, мамлекеттик мекеме. Андан ары барсак, Кара Балтада Дан ун чыгаруучу комбинат. Мисалы ошол эле уникалдуу деп биз айтып келе жатабыз, ачык акционерлик коомдордун арасынан Хайдаркен сымап чыгаруучу комбинат. Бул уникалдуу дегеним бул саналуу гана дүйнө жүзүндөгү комбинаттардын бири. Ошондой эле Кыргыз автобекети мисалы мамлекет ишканасы жанданып кайра баштады. Бир убакта таптакыр жок болуп кеткен. Бүгүнкү күнү акырында пайдага кирип баштады. Мамлекеттин кийинки мүлкүн карай турган болсок, бул улутташтырылган мүлктөрдү биз 10 жылдан ашык гана турат. Тилекке каршы салык төлөп атат, же каралып атат, зыян алып келип жаткан учурлар бар. Аларды да биз тагдырын чечишибиз керек. Алар боюнча Конституциялык палатада чечимдер чыккан. Бүгүнкү күнү атайын мыйзам долбоору сунушталып жатат. Сот менен аныктап чыгуу маселеси боюнча. Андан кийин конфискация болгон мүлктөр бар. Мамлекеттик мүлк фондусунун ичинде бир эле ушул менчиктештирүү эмес, андан сырткары максаты жана милдети так белгиленген, жобого ылайык. Бул натыйжалуу башкаруу, менчиктештирүүдө бир мекеме жоюлуп, экинчи мекемеге алып аткан учурлар бар. Мисалы акыркы күндөрү эле ушул каржы полициясы жоюлуп, анын имараттары же активдери башка мекемелерге өтүп жаткан. Ал жерде биздин фонд ушул прием передач ушул иштерге катышып жүргөн. Бүгүн эң бир мындай жумуштун кызып турган мезгили, мен өзүм дагы ар бир жетекчи менен жолугушуп, пикир алышып, перспективдүү пландарын талкуулап, аймактарды кыдырып, ушул мен алек болуп жатам. Бул процесс абдан мындай бир активдүү фазада жүрүп жатат. Мен ойлойм, өкмөттүн кабинет министрлеринин атайын жакынкы күндөрү жол картасы аныкталып, ошонго ылайык биз дагы кыймыл аракетибизди улантып бермекчибиз. Мурдагы учурларга салыштырмалуу мамлекеттик мүлк фондусуна азыр мурда болуп көрбөгөндөй тапшырма коюлду деп түшүнсөк болот экен да. Анткени азыр алдыдагы милдеттер, жана президенттин тапшырмасы, учурдун азыркы аткарыла турган иштерин алып карасак, абдан чоң масштабтагы иш аракеттер сиздерге жүктөлүптүр. Бул боюнча дагы азыр сүйлөшөбүз. Бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мирлан энем кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Болсун, тартыктуу инсан келиптир.
Ерлан, сен туура айтып атасың да, мен сурайын деген мындай да, азыркы күндө мына 30 ашык гана өзүн каржылап атат да. А өзү мамлекет ошо мүлк фондунда канча ишканалар бар, мекемелер, акчалар коомдо бир инвентаризация кылышың керек го дейм да. Себеби мен ойлойм бир кемчилиги ошол жердеги ар бийлик алмашкан сайын кесипкөй инсандар, анан менеджерлер келбей калган эсен ошол ишке ашпай калды. Кадрларында биринчи маселе ойлойм. Экинчиден стратегиялык эмелер сатылбайт го дейм. Мисалы ГЭС болобу, жолбосо аэропортто ушуларды калтырып коюш керек го дейм да. Бул эми анан мен оюм, анан оюңду сурайм да. Экинчиден дагы айтсам, мен карап туруп, кээде ошо мамлекеттик өкмөттүн алдында, президенттин алдындагы ишкана чарбасы бар. Оправ делаем. Вот мына ысыкөл башка кесиптер карап туруп, жени кейти талаптан отуруп, чынында эле кез колдон албаса, аны менчикке бериш керек. Мамлекетке канча пайда келтириш керек. Ал иштеш керек, ал салык түшкү төлөп, мамлекетке пайда алып келиш керек, туурабы, Нурлан? Андан башка деле мына пансионаттар бар, рахат дегендер, башкалар ушуларды чынында эле колдон алсак, барасың, көрөсүң 1-2 ай иштейт, калбай калат. Ушуларга окшоо нерселер инвентаризация кылып туруп, чынында эле ачыкка алып чыгып, мына шунча сатыкка чыккан атат, момчасы мынча болуп атат, анан мамлекетке канча пайда келет деп турган кылып койсо деген ойдомун. Анан Жалал абад боюнча да айтып койсоң, Кадыржан Бактыровдун мүлктөрү да бар да, ошол суроо болуп атат. Анан мен ойлойм, сен акыл деңгээлиң жетет, ишиңе ийгилик. Чоң рахмат. Акыркы сурооңуздан баштайын. Жалал абад областына барып кыдырып келдим. Туура берилип кетти жылзага. 10 жыл аралыгында ошо Кадыржан Батыровдун мүлктөрү менчиктештирилген, конфискация болгон. Бүгүнкү күнү тилекке каршы көп жерлери ошо таланып, тонолуп, иш козголуп, акыбалдарын, массалык маалымат каражаттардан дагы көрүп жатабыз. Аларды жакынкы аралыкта биз биринчи кезекте муниципалдык өзүн өзү башкаруу же мамлекеттик ишкана мекемелерге керектүү ошону иштетем деген тараптарга берүү пландап жатабыз. Экинчиден, андан кийинкисин ошол берилип кеткен приватизация, же ишенимди башкаруу жана башка көп жылдык ижара боюнча маселелер каралып жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча 48 ачык акционердик коом бизде иш алып барат, биз менен тыгыз. Анын ичинен 23 гана ачык акционердик коом ошол дивиденд чегерип, активдүү иш аракетин кылып келет. 6 бүгүнкү күндө 10дун тегерегинде ОСО бар, анын ичинен дагы 6-7си мындай активдүү иш алып барып жатат. Жана айтып кеткендей 104 мамлекеттик мекеме бар. Анын ичинен мисалы берилип кетейин, 24 мамлекеттик мекеме бул айыл чарба министринин астында. Тилекке каршы мына баса берилип кетейин, мына ошолор эч кандай бир отчет, учет, же бир мындай бир кыймыл аракет жок эсе. Ачык айтып, ошолорду биз сунуштап жатабыз. Мына профилдик министрликтер бүгүн карап туруп, же ирелештиргиле, же таптакыр жойгула, же башкача бир сунуштук кылгыла деп туруп. Ошондой иш аракети. Анын ичинде балык чарбалар бар, айыл чарба тармагында, үрөн чарбалар бар. Мына ушул сыяктуу госгеология тармагы боюнча, цифровизация деп санариптештирүү тармактары боюнча азыр ирелештирүү жүрүп жатат. Ошол эле Инфоком, Инфосистем, Таском сыяктуу мамлекеттик мекемелер биригип азман жаңы министрлик түзүлдү, ошонун астында иш алып барганы турат. Ар бир министрлик боюнча жумуштар жүрүп жатат. Эми Мирлан мырза, мына жана Талайгүл дагы суроо берди эле. Анан ошо Кыргызстанда сиз айткандай мамлекеттин караганда бир топ мүлк бар, анын бардыгы да ар кандай профилде иштейт. Мисалы, мен сураган жана машина куручу завод. Ал же аскер жабдыктарын чыгарар, аскер жабдыктары чыгарат болуш керек, ал жерде ошондой айтылып жүрөт. Негизинечи ушул сыяктуу ишканалар баягы менчикке өтсө, иштеген профили дагы өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Биз эң туура суроо берип жатабыз. Машина куручу завод бул экиге бөлүп карашыбыз керек. Ал жерде бир ачык акционердик коом бул машина куручу завод, ошондой эле штамптоочу завод бул мамлекеттик ишкана ГП. Жалпы аянтта ошол жерде 70 гектардын тегереги, Бишкек шаарынын урлагы Ленин заводу жалпы айтканда. Профиль дегенибиз убагында ошол жана берилип кеткендей заводдор берилип же фабрикалар берилип, тилекке каршы башка профилге өзгөрүп кеткен. Биз мамлекеттик мүлк фондусу жалпы эле министрлер кабинети ачык чыгарып сатууда дагы же башка мамиле кылууда дагы сөзсүз түрдө профилин өзгөртпө, ошол багытта өнүгүү жана өстүрүү боюнча милдеттеме кое алабыз. Бул биринчи. Экинчи, жогорку кеңеш тарабынан
жактырылып жаткандан кийин жогорку кеңеш дагы өзүнүн контролдоочу функциясына ылайык ошол жактырылган токтомдо өзгөртүүнү көзөмөлгө ала алат. Мамлекеттин бул мындай түздөн түз көзөмөл десек туура болот. Эгерде профилин тилекке каршы өзгөртүп жиберген болсо, биз кайра сот аркылуу сотко берип, кайра ошол келишимди жокко чыгарып, кайра мурда калыбына келтирүүгө мыйзамдык, укуктук талаа дагы бар, биздин ыйгарым укугубуз дагы бар. Бүгүнкү күнү дагы убагында ачык сатылып, тилекке каршы кийин алган милдеттемесин аткарбай, белгилүү мөөнөттө каражат салып, аны өнүктүрүү боюнча милдеттеме алганда, аткарбай башка багытка бурулуп кеткен тараптар болсо, ал боюнча соттошуулар жүрүп жатат. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Арбаңыздар. Саламат. Мен Бишкектен эсен. Мүмкүн болсо бир-эки ойду айткым келип атат. 90-жылдагы мүлк фондуна болгон көз караш, ошол жердеги тартип, ошол жердеги талаптар менен бүгүнкү күндөгү закон ченемдүүлүк, ошо жасалып аткан иштер экөөнү салыштырганга мүмкүн эмес да. Биз кимде кимибиз, бүгүнкү биздин абалыбызды эске алып, эмне жакпаса дагы ошол экөөнүн айырмасын билип туруп, андан кийин сын айтсак, андан кийин бир өзүбүздүн сунуштарыбызды берсек да, себеп дегенде ал 90-жылда башка акыбал болчу. Ошол жерде кимде ким мүлк фондусу деген сөздү угуп алып туруп, ошол көз карашы менен бүгүн ойгонуп туруп бирдемени сүйлөп алса, ал таптакыр башка планетага барып калган болот да. Себеп дегенде мына жанагы акционердик коомдор деп атпайбы? Аны бекеринен түзүлгөн жок. Анын максаты башка сырттан инвестициялар тартып келгенде, эгер мамлекеттик ишкана болсо, аларга эч ким инвестицияны салбайт. Ошон үчүн жанагы акционерлештирилгенде, бирок бүгүнкү күндө ошол мурунку мамлекеттик ишканалар акционерлердик коом болуп калгандан кийин жакшы жыйынтык, жакшы натыйжаларды бербегенде, биз кимди жамандап атабыз? Акционердик коомду эмес, ошол жерде койгон жетекчини эмес, мүлк фондубуз. Бул таптакыр туура эмес көз караш. Себеп дегенде, мына Мирлан Рыспекович жакында баса дагы иштин көп жагын билген, депутат болгон, өзүнүн жашоо болгон көз карашы, бири акыл бар жигит экенин мен билем, ошон үчүн айтып атам да. Мына бүгүнкү чейин бир эле мисал үчүн электр станцияларын алалычы, ошол жерге генер башкы директорду өздөрү тандап, өздөрү билип, мүлк фонду канчанчы жылы өздөрү койду эле, койгон жок да. Бул жогортон кимди айтса ошолорду коюп атат. Ал кандай иштеп атат? Булардан сурап да койгон жок да. Мына азыр эми ошол тарифтерди көтөрүш тууралуу сөз болуп атат. Көтөрүш керек, бирок тариф эгер ошол жерге жетекчи абири менен, акылы менен иштесе, ушунча миллиард карыз болобу эле? Жок, болбойт болчу. Биздерди ким күнөөлүү? Баягы барып отуруп эле мүлк фондун күнөөлөп атабыз. Мүлк фонду ал жерге койгон генеральный директор мындай кылып жатасың деп айткандан өздөрү коркот да. Биз Кыргызстан деген 5 эле адамбыз. Бири-бирибиздин күндүк эмне обедти кандай тамак ичип аткандан бери билебиз. Ошон үчүн акыркы убактарда жана сөз болгондон кийин баары жогу сакалдуусу дагы, сакалы жогу дагы, билгени дагы, билбегени дагы мүлк фондун кетириш керек, мүлк фондун тараш керек. Жок, андай кылбаш керек. Ал өрттөп жибериш анчын акылдын кереги жок. Бирок өрттү өчүрүш үчүн өтө көп аракет болот. Ошон үчүн мен ойлойм, Мирлан Рыспекович өзүнүн ишмердүүлүгү менен, өзүнүн Кыргызстан үчүн күйгөн аракеттери менен, жок, бул мүлк фондусу керек. Мүлктөнсү могундай башка стратегиялык объекттер бар, башка объекттер бар, ошолордун ишин, натыйжалуулугун жогорулатууга сөзсүз керек. Биз Кыргызстан деген мамлекетке, Кыргыз деген элине дагы мүлк фондусу өтө дагы бир канча жылдарга чейин керектигин далилдегенге аракет жетет деген ойду айткым келет да. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Чоң рахмат. Мен туура баса белгилеп кетейин, бир маселе жана айтылган стратегиялык объекттер боюнча. Маселе ошондо көп коопчулукту мындай туура эмес багытта бургандарда жок эмес да. Стратегиялык объекттер бул мамлекет үчүн, калкыбыз үчүн маанилүү, аба менен сууда эле мындай таасир эте турган объекттерибиз бар. Ошондуктан алар өзүнчө мыйзам менен корголгон, өзүнчө тизме менен бекилген. Ал тизмени коопсуздук кеңештин сунушу менен бекилет. Мындай айтканда, стратегиялык объекттер таптакыр менчиктештирүүгө, сатууга же кандайдыр бир башка башкарууга жол бөгөт коюлган.
Ушул жерден белгилеп кетейин. Кээ бир стратегиялык объекттер боюнча, мисалы Манас аэропорту боюнча айтылып атат сөздөргө. Кызмат көрсөтүү, ошол жердин кирешесин көтөрүү, дивидендин көтөрүү жыйынтыгында мындай бир сервистик кызмат көрсөтүү жактайын жакшыртуу багытында кандай бир сунуштар болсо, ири инвесторлор тарабынан аны эгемендүү мамлекет катары сөзсүз карап көрсөк болот. Себеби ал таптакыр баягы стратегиялык дегенде ичинде аэропорттун ичинде эмне бул? Учуучу колунчу полоса. Ошондой эле диспетчер отурган, насилер отургандай тиги башкаруу пультту ошондой жерлерди биз стратегиялык ал жакка таптакыр башка тараптын аралашуусун бөгөт коюшубуз зарыл. Ал эми калган тараптарын мен жеке көз карашымда коңшу эле ошол эле Казак Республикасынын же башка мамлекеттердин опыту менен карап көрсөк болот. Демек жана стратегиялык объектлердин иш функциялары менен көрсөтүлгөн сервистик кызматтарын приватташтыруу деген. Мамлекет башы да белгилебеди. Кызмат көрсөтүүчү гана жерлер. Сервистерди менчиктештирүү. Анан жана мындан мурунку радио ушул айтып кеттилер, туура айтасыз. Негизи, Эсен мырза, директорлор кеңеши, Ревкомиссия деген бизде институттар бар. Жакшы ой максаттарда туура жазылган мыйзам менен түзүлгөн. Тилекке каршы туура толук кандуу карым катнаш, ошол башкаруучуга болгон мамилеси, совет директоров менен фонддун ортосундагы мамиле, Ревкомиссия менен ортодогу мамиле солгундап турган учурлар жок эмес. Ошол жерди дагы биз кайра карап чыгышыбыз керек. Ал боюнча дагы биздин ой пикирлерибиз бар. Убакыт сааты келгенде мыйзам менен, токтом менен сунуш кылабыз аны. Азыркы Эсен мырза дагы айтып кетпеди. Ошол 91-94-жылдардагы баягы менчиктештирүү учурундагы, эми ошол эң биздин тарыхыбызда эң мындай бир менчиктештирүү болгон учур ошол да. Ошол мезгилде жана сиз башында да айтып кеттиңиз, ээлеп алуу жана андай нерселер болбош үчүн азыркыдай. Анан азыркы ошол сатып алуучулардын жоопкерчилигин дагы эске алынышы керек да. Алардын конкреттүү түрдө бизнес планы, алардан ошолорду өзүнүн пландарын ишке ашыруудагы так мөөнөттөрү дагы көрсөтүлүш керекпи? Ушул нерселер да каралып да. Албетте, бүгүнкү жана айтылып кеткендей ат менен төдө айырмасы бар, болот. 90-жыл менен азыркы жылдагы укуктук мыйзамдык тала, ошондой эле жоопкерчилик, ошондой эле бизнес план сөзсүз. Мен жана айтып кетпедимби? Ар бир жылга, ар бир этапка бөлүнүп сунуш кылынат. Эң негизгиси ачык аукцион аркылуу болот. Ал жерде эч кимден биринде жашырып коюу же гана бир башка жака бир ыктап берүү деген таптакыр маселе болбойт. Себеби бүгүнкү күнү жаранды коом, жалпы коомубуз ачык, массалык маалымат каражаттары, мыйзамдык тала, талап, жоопкерчилик, жаңы баш мыйзамыбыз, ошонун баардыгы ушул ачык айкындуулукту камсыз кылууга толук кепилдик бере алат. Мирлан Исакбеков, мына азыр ушул маселеде сөз кылган айрым талдоочулар мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүнү баягы элдик референдум аркылуу чечиш керек деп дагы билдирип атышпайбы? Мунун зарылчылыгы барбы? Албетте, коомчулук болгондон ар кандай ой пикирлер болот. Мен айтып кетпедимби? Бүгүн эле пайда болуп калгандай бир мамиле кылбаш керек менчиктештирүү. Буга чейин деле жыл сайын бүгүнкү күндө дагы жогорку кеңештин кароосунда мисалы 20 тегерегинде ушул ар кандай активдер же мүлктөр турат. Жогорку кеңеш бул эл өкүлдөрү, эл тарабынан шайланып келген. Ошондуктан ар бир менчиктештирүү үчүн, ар бир объект үчүн албетте референдум өткөрүүнүн зарылчылыгы жок. Жалпы эгерде зарыл деп эсептесе, аны тийиштүү тараптар карап көрсө болот. Бизде дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Бейшеналы Бишкек. Мен да мына жакшы темада сөз болуп аткан экен, жооп берип аткан адамды бир айтып койсоңуздар. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров мырза сизди угуп жатат. Жакшы экен. Мен дагы бул өндүрүштө жүргөн адаммын. Мына сөз болуп аткан мекемелерди чынын айтканда чырылдап жүрүп, талашып жүрүп, талкалатып алдык. Муну ачык айтыш керек, моюнга алыш керек. Ошол убактагы жетекчилер чынын айтканда абдан эле элибизге залакасы чоң эле тийди. Жаркыраган мекемелер жанагы көп байланыштардын баары СССР деле ошол жактар менен
акчалары ошол жактан эле жок болуп, ушу биздин жетекчилердин ошого кошомат кылган бияктагы адамдардын эмгеги менен элибиз азыр мына миллионго жакын элибиз ошо Россияда жүрөт. Эми түшүнгөн кишиге абдан эле оор нерсе, биз күрөштүк, колубуздан келгендей күрөштүк. Анан эми азыр бул жагындагы мен бир конкреттүү примерди айтып кетейин. Анткени өзүм ошол жака барып, иш алып барып, анан кийин кыргыз элибиздин ошо швейцарский банкта турган алтындарыбыз ошол жака кетти эле. Азыр мен бул киши мүмкүн билеттир. Жибек жолу деген акционердик коом жөнүндө уктуңуз беле? Жибек жолу акционердик коом жөнүндө укканмын убагында. Берериңиз сурооңузду агай, убактар. Тактайын, анткени бул киши жибек жолу ошол боюнча кандай болду, ошо жөнүндө бир айтып берсеңиз, бүгүнкү акыбалы. Анткени ал жерде швейцарский банктагы 33 миллион доллар кеткен. Ал жердеги нерсени мен сактайын деп жолдору бар болчу, жетекчи катары мени алып барышкан, барып иштедим, аракет кылдым, аягына мага мүмкүнчүлүк беришкен жок. Саясий жана андай ызы-чуу менен мен таштап база бергем. Андан кийинки тагдырын бир айтсаңыз, анткени өзүңүз көрүп турасыз, ошол чоң объекттен көп ыдыраган боюнча бүгүнкү мынагу азыр алтын боюнча ызы-чуулар ошо тартипке салынбаганынан, суралбагандан ушул болду. Рахмат. Чоң рахмат. Убакыттын тардыгына байланыштуу бул боюнча жалпы мен уккандыгым бар. Бүгүнкү күндө биз менен эч кандай мамилеси жок. Ошонго карабастан мен сизди келерки жуманын 2-күнү түштөн кийин саат 5-те күтөм өзүмдө. Сиз менен кенен бир баарлашып, пикир алышып, анан ошонго карата иш кылсак туура болот. Бейшенал агай, сиз биздин режиссерго кайрадан байланышка чыгып, телефон номериңизди, координаттарыңызды калтырып коюңуз. Жогоруда айткандай, Мирлан Исакбекович сизди кабыл алып, ошол иштин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сиз менен сүйлөшөм деди. Дагы бир угарман бар экен. Кыскача айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Айтыңыз, угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Айтыңыз. Мен дагы азыркы мурунку чыккандын эсебиндегидей адаммын. Мен дагы ушу айыл өкмөт кеңешинин төрагасы болгом 90-жылдан 87-жылдан 92-жылга чейин. Анан мен ошо 92-жылда Акаевдин указы менен совхоздун балансындагы квартираларды, ошол больницалардын зданияларын, мектептин зданияларын, поштонун, санузил, интернаттын, ушулардын баарын тең селолук советтин балансына алдыртып, ошол совхоздун бир 10 гектар жеринде багы бар эле, интернаттын алдында 1 гектар жеринде багы бар эле. Ушулардын баарын азыр ошол Токтогул районунда кызыл өзгөрүш айылдыкта иштеген эле чоңдор бөлүп алышыптыр. Баягы больницанын немелеринде эле көрүнгөнгө бекер берди, 4төн тууп койду, анан баланты күндөгө эме кылдырып каякта жалган документтерди. Ушу боюнча негизги ошол Акаевдин указы атка тартылганбы, андан кийин ошол мамлекеттик мүлктөр кандай болуп, ошол жанагы эч кандай бир тыйын акча төлөнбөй, бир сом акча бөлүнбөй, жана бактар элге бекер бөлүнүп кеткен. Ушуга бир жооп берип койсоңуз. Рахмат. Мирлан Исакбекович, ушул мисал боюнча айрым жерлерде бүгүнкү күндө ошол соттошуп, кайра ошол айыл өкмөттөрүн алып аткан окуялар болуп атат. Албетте бар. Ал боюнча мен мына жаңы эле жакынкы эле примерди айтып коеюн. Ысык-Көл областында Балыкчы шаарынан 20 гектар жерди биз кайтарып алдык мамлекетке. Андан сырткары дагы бүгүнкү соттошуп жаткан учурлар бар. Бул боюнча конкреттүү бизге кайрылып жазган болсо, биздин адистер сөз карап чыгып, тийиштүү документтерди көтөрүү аракетин жасайт. Андан сырткары мындай укуктук документи жок, убагында кетип калган же ортодо арсар болуп калган, ошол эле социалдык объекттер, библиотека, бала бакча жана башкалар толтура Кыргызстанда баягы биз иш жүргүзүп жатабыз. Бүгүн 3 област бүткөн, дагы 3 област боюнча мажбет комиссия түзүлүп иш алып барышыбыз зарыл. Ошонун алкагында дагы бир топ мекемелер мындай чыгып атат. Ошондой туура эмес менчиктешип кеткен, же бүгүнкү документи жок, элементардуу укуктук документи жок, же бир чечимдер туура эмес. Ошолордун баардыгын бул убакыт талап кылган экен. Ар бир объект боюнча жумуш жүрүп жатат. Бул боюнча дагы мен сунуш кылат элем. Кайрылуу кылса, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Келем десе келип,
түшүндүрсө биз чогуу жумушту алып барабыз. Мирлан мырза, кээ бир ишканалар ачык акционердик коом болуп, баягы мамлекеттин кандайдыр бир үлүшү менен иштеп келе жатышат да. Эми келечекте ошол мамлекет менчиктештирилген ишканалардан эмне пайда алат? Эмне пайда алат? Биринчи кезекте бул токтоп турган ишкана болсо, аны жандандырып ишке киргизген болсо, ал сөз жумушчу орун, салык, продукция, экономика, ушул пайдасы. Экинчиден профиль эң баалуу. Профилин ошол өнүктүрүп кеткен болсо, ошол эле Кара Балта спирт заводу, же наркы ун комбинаты дейбизби. Бул пайда мамлекет ишканадан биз аркылуу 3 багытта пайда алат. Бул биринчи кезекте дивиденд. Экинчиден мамлекет ишканалардан пайдадан түшкөн 50%дан кем эмес бизге мамлекет чегерет. Үчүнчү багыт бул ижара. Кыргызстан боюнча дагы ошол ижарадан дагы биз 120 миллион сомдон 200 миллионго чейин ижарадан каражат түшүрүп турабыз. Ал ушул мамлекеттик мүлк фондусу аркылуу электрондук ачык соода борбор ачык атайын түзүлгөн, ошол аркылуу өтөт. Алдағы ачык айкын. Мирлан Исакбекович, мына экономика министрлигинин маалыматы боюнча мамлекеттик активдердин портфелинин маалыматы экенде 48 акционердик коом анын 30га жакыны гана иштейт. 17 жоопкерчилиги чектелген коом анын 6 гана иштейт. 104 мамлекеттик ишкана, 35 кирешелүү, 20сы чыгашалуу дейт. Анан айрымдарынан маалымат таптакыр ала алган жокпуз дейт. Негизи эле ушул жана биз жаңы максат боюнча менчиктештирүүгө берүүдө ошол сатыкка коюла турган объектилерди кантип аныктап, анан кантип кимге кандай сатылышы керек, бир критерийлер болот да, Албетте, бул эми данныйлар, стат данныйлар менен айтылып кеткен ресаты кээ бир айырмалар бар. Айырма болушу мүмкүн. Ал өзгөрүп турат. Бул биринчиден, экинчиден кандай критерий болушу мүмкүн? Ошол пайда алып келбей, тилекарсыз зыян алып келип жаткан ал мекемелердин ичиндеги активин карайбыз. Жери барбы? Жер боюнча эмне иш кылып атат? Эч кандай иш аракет жок, салыгын төлөп эле отурат. Аны кармай отурууну эмне кажети бар? Акционер коомдун чогуу жыйынтыгы менен давай чечим чыгарып, ошол жерди же муниципалдык менчикке, же ачык соода сатууга алып чыгышыбыз керек. Мисалы, Жалал Абад областында Дуслик ачык акционерлик коому бар. Ошо Кадыржан Батыровдун мүлктөрүнөн түзүлгөн. Мен өзүм жеке көрүп келдим. Сакалды айыл өкмөтүндө Нокен районунда 5 гектар жашынакай жери турат. 4 имараты болгон. Бүгүнкү күнү 3 имарат талкаланып жок болгон, 1 имарат талкалануу алдында турат. Ал жерге жашынакай сүт фермасын же башка багытта айылдын четинде түзсө болмок. Иш аракет болгон эмес. Кээ бир жерлер бар, тилекке каршы атайын банкроттукка учуратып, акырындап. Анан жок болсо аны арзаныраак менчиктештирип алсак деген дагы мындай кара өзгө ойлор да жок эмес да. Ошентип ишке да ашырышканда мисалы убагында. Ишке ашырган учурлар да бар. Ар түрдүү багытта карашыбыз керек. Ошондуктан мен айтканым, ар бир мекемени өзүнчө карашыбыз зарыл. Себеби ал жаманбы жакшыбы артында актив, анын артында эмгек жамааты, же кече мурда иштеп кеткен, мындай азыркы суроо берип аткан сыяктуу аксакалдарыбыз, ветерандарыбыз, ардагерлерибиз. Бир топ убакыт кетет болуш керек, анткени ар бир мекеменин өзүнчө, мисалы үчүн ошол эле баягы стратегиялык объект ичинде мүнөздүү болгон дагы ишканалар бар да. Албетте. Эми туура бул жерден жеке мамлекеттик мүлк фондусу жетишпеши мүмкүн. Ошондуктан профилдик министрликтер дагы биз менен чогуу иш аракет кылыш керек. Аны координация кыла турган бүгүнкү министрлер кабинети. Мирлан мырза, мына азыр жогоруда биз айтып атабыз, чын эле мамлекеттин колунда фабрика, заводдор, пансионаттар, санаторийлер, ошол эле стратегиялык объект болот, эл аралык аэропорт, темир жол компаниясы, мобилдик оператор. Айтор бир топ кыймылсыз мүлк бар да, 2ден 3 мисалы үчүн айталы ушул мамлекеттик ишканалар пайда бербеген ишканалар экен. Бирок ушул жактайды билип туруп деле айрым бир экономисттер айтып атпайбы? Мамлекет ушулдай нерселерди мындай бир шашылыш, мындай бир сатып ийгенге аракет кылбашы керек деп ушундай бир пикирлерди айтып атат. Эмне деп белгилейсиз ушундай жактайда? Эми бүгүн айтылды, эртең сатат дегенден алыс болушубуз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамдык процедурасы бар, ошол менен алдыга жылабыз. Эч кандай шашып сата турган бүгүнкү күндө маселе жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир нерсе кыймыл аракет ачык айкын болот. Кимге кызыктар болгон болсо, ал ички инвестор болобу же тышкы инвестор болобу,
же эксперт болобу, же жеке жөнөкөй тарап болобу, биздин эшигибиз ачык, ар дайым келип пикир алыштырганга шартыбыз бар. Андан кийин жана айтылбай кетиптир, ошол эс алуучу жайлар боюнча туура ошол Аврора, Иссик Көлдөн тартып